Assalamu alaikum, hurmаттуу мекендештер. Жалпы кыргызстандыктар бүгүн Жалал Абад жергесинде, Жалал Абад шаарынын Тайгара аймагында ушундай кайрымдуулук үмүт марафону өттү. Бул марафон 4 баланын атасы, эжекебиздин баласы ушул Индияда өтүүчү бөйрөгүн алмаштырууга каражат чогултулган марафон. Эртеден бери ушул кайрымдуулук марафон өтүп, мына ушул Тынчтыкбек агабыздын досторунун аракети менен, жардамы менен, демилгеси менен ушул кече күнү кечке Тайгарада коомчулукка жар салып, мындан бир жума мурда биз чакырууларды жөнөтүп, Жалал Абад шаарынын мэрі, Жалал Абад областынын губернатору, Жалал Абад областынын казысы жана башка аттуу баштуулардын бардыгына чакыруу жөнөттүк элек. Буюрса алардын почти бардыгы эле келип, мынакей өз салымын салып кетти. Эң негизгиси ушул Тайгара аймагынын жалпы жааматы, Тайгара жеринин жалпы тургундары мынакей жашынан баштап каарысына чейин өздөрү салымын кошуп кетти. Урматтуу мекендештер, бул жерде мынакей кадимки чоң урна коюлган. Бул жерде өтө көп элдин аманаты бар. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Ошондуктан камеранын алдында бул ачылып, эсептелип, такталып, анан Тынчтыкбек агабыздын апасына өткөрүлөт, мына ушул досторунун жааматы менен. Анан бул эсептелип бүткөндөн кийин буга чейин канча каражат чогулду, ушу менен кошкондо жалпысынан канча болду? Бүгүнгө чогулган аманатты айтабыз, анан жетпеген сумманы да айтабыз. Буюрса, анда эмес агалар, бул жерде мына комиссия деп турат, 4 кишинин фамилиясы колу коюлган, ошондон бери такыр ачылган жок. Мынакей эжекебиз турат, агабыздын апасы, мынакей достору турат, агаларыбыз. Сиз өзүңүз баштасаңыз, өзүңүз баштап, мынакей печаттары бардыгы басылган, бунун бардыгы жакшы билесиздер. Акча бар жерде сөзсүз бир баягындай жакшы жаман ушундай бир сөздөр болот экен. Ошон үчүн бул нерсенин жоопкерчилиги өтө чоң. Мына ошол нерсенин бардыгын сиздер сезип, дуюп, бир баягындай ишти сонун баягындай тыгыз отчеттук негизде алып барып атасыздар. Алла разы болсун кызматыңыздардан. Урматтуу мекендештер, мен мындан өткөндө да айттым элем, азыр да айтып кетем. 3 жыл мурда ушундай бир доско болгон бир сезимим ойгонду эле да. Мына бүгүнкү күндө дагы 36-37ге чыгып калдыңыздар экелер. Ушул 36-37ге чыгып калган агаларымдын досторуна кылып аткан кызматтарын көрүп алып, мен ушунчалык бир ыраазы болуп атам да. Чындыгын айтканда, көзүмө кээде жаш алып, ушундай бир ыраазы болуп атам. Чыныгы достун досу болот, урматтуу мекендештер. Досмун деп жаныңда жүргөн досторду көрүп эле жүрөбүз. А бирок башына кыйынчылык, сыноо, мүшкүл түшкөндө достун ким экени ошондо билинет. Достун аягы зоо дейт туугандар. Колуңда мүмкүнчүлүгүң, шартың барда досуң ушундай бир жайнайт. Мына Тынчтыкбек агабыздын башына оор кара булут каптап сыноо түшүп турганда, мына агаларыбыздын кызматтарын элдин баары көрүп атат. Алла разы болсун баарыңыздардан. Чындыгында терең ыраазычылык билдиребиз. Мына айшенеңиздер аябай бир көзүнө жаш алып сиздерге ыраазычылыгын айтып, буюрса ушул Тынчтыкбек агабызды жакшы кылып келип алсак, ошол биздин утуш, жеңиш. Сиздердин бул кылып аткан кызматыңыздар бир эле досуңуздарга эмес, башка дос болом деген издей болгон жаштардын дагы мындай айтканда намысын атып, намысын ойготуп, сезимдерин ойготуп атасыздар. Сиздер жаштарга үлгү көргөзүп атасыздар. Алла разы болсун. Ушул ынтымагыңыздардан тайбаңыздар. Кыяматтык достордон болуңуздар. Баарыңыздарга мен ак ниет аманат коомдук фондунун атынан, ушул Тынчтыкбек агабыздын үй бүлөсүнүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Бул агабыз бүгүнкү күндө анча-мынча бир сөзү жетпей, ыраазычылыгын билдире албай калышы мүмкүн, бирок жүрөгүндө өмүрү өткөнгө чейин сиздердин ар бир кызматыңыздар калат. Чындыгында Алла разы болсун баарыңыздарга. Келиңиздер, анда эмесе жогору өтөбүз дагы. Бунун баардыгын эсептеп, мына өзүңүз баш көз болуп турдуңуз, бир достордун атынан бир кыскача сөзүңүздү айтып кетсеңиз да болот. Канчалаган бир туугандар негизи кайрылуу ушул достордун атынан түшкөн да. Мына бир агаларым бул жерде жок болуп атат. Ушул агаларыбыздын атынан кайрылуу түштү эле. Буюрса, Россияда да досторуңуздар бар экен, жааматыңыздар бар экен. Алар да ал жакта кыжалат болуп, ушул Тынчтыкбек агабызга бүгүнкү күндө аябай бир аракетин көрүп атышат да. Ушул жалпы досторуңуздардын атынан бир эл журтубузга бир жакшы сөзүңүздү айтып кетсеңиз болот. Урматтуу мекендештер, биринчиден аманат коомдук уюмуна терең ыраазычылык билдиребиз.
Биз туура сиздерге кайрылганбыз. Кайрылганыбыздын себебин өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Өзүбүздүн жакын досубуз көп жылдан бери ушул эки бөйрөгүнөн жабыркап ооруганда жүргөндүгүн баардыгыбыз билет болчу. Бүгүнкү кызмат кылган ушул марафонду өткөрүүгө салым кошуп, аракет кылып жүгүргөн, чуркаган балдарга, ошол жердеги баардык мээнет кылган балдарга Алла Таалам ыраазы болсун. Ушу достор мындан кийин жалаң жакшы күндө жакшы нерселерге чогулайлы. Мындай нерселер мындан кийин кайталанбасын. Ушул чогултуп аракет кылган досубузга мээнетибиз кайтып, ушу жакын аралыкта ушу Индия жергесине барып, ушул досубуздагы мындай кубанычтуу кабар менен келсин. Рахмат. Ушул өзүмдүн досторума, жалпы ушул Тайгараевдеги 86-жылкы досторума бүгүн дагы мына марафондо кылган мээнеттерин көрүп ыраазы болуп отурам. Мындан кийин дагы эли жерибизге, Кыргызстаныбызга жалаң тынччылык болсун. Мындай нерсеге акча чогултпайлы, жалаң марафон жакшы нерсеге чогултуп, жакшы нерселерди жүргөнү, Айшнебизге, Айшнабызга дагы мындан кийинки жашоосуна, ден соолуктарына Алла Таала береке берсин. Ден соолуктары чың болуп, ушул балдардын жакшылыгын көрүп, жакшы күндүн ээси болуп жүрөлү. Анан могу эми элдин аманатын туура жеткирүү максатында аманат коомдук уюмунун жетекчиси менен биргеликте биз эртең менен комиссия түзүп, комиссияга биз достордон 2 адам кошулганбыз. Айшнебиз үй бүлөсүнүн атынан Айшнебиз кошулду. Аманат коомдук уюмунун төрагасы болуп, ушул чогулткан акчалардын баардыгы бир сомго сыртка кетпестен азыр мына Айшнебиз астына алып келдик. Урматтуу эл журтубуз, рахмат берген акчаларыңызга, жардамдарыңызга, жакшы дубаларыңызга. Алла Таалам ушул бережебизде жалаң тынччылыктар болсун. Жерибиз бүтүн элди заман болсун. Рахмат айтабыз достордун атынан. Рахмат. Ынтымак бар жерде рызык бар дейт го. Апасына бир кыскача сөз берип койсок, аябай бир толкунданып, кубанып, бир көз жаш алып атат. Эми баягындай кыжаат болбоңуз. Кечээ күнү эфирден сизди көрүп алып, ушундай бир жакшы каалоо тилектерин айтып атышат. Өздөрү деңиздин аркы башында турса дагы, бирок жүрөгү менен сиздерге бир башкача каалоо тилегин жөнөтүп атышат. Балаңызга өзгөчө дубасын берип атышат. Колунан келген материалдык жактан счетторго жардамын жөнөтүп атышат. Мына ошолорго, жалпы бир туугандарга, бүгүн салым кошкондорго бир сонун дуаңызды берип, жана эл журтубузга бир жакшы дагы бир кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Классташтар, дос балдарына чоң ыраазычылык, үй бүлөмдүн атынан ыраазычылыкты билдирем. Башынан баштап, ушу бирге кичинекейлеринен жүрүшүп, ошо ооруганда бирге кошо оорушуп, өздөрүнчө жүрөктөрүндө неме болуп жүргөн экен. Мына бүгүн ошо иштерди, кызматтарды кылышып, балама кайрымдуулук жасашып, мына Тайгаралык элине дагы, сага дагы, балдарыма дагы эмне деп айтып кетели эле, үй бүлөңөрдө тынччылык болсун. Дайым ошо ден соолукта жүргүлө. Дайым үйүңөрдө ден соолук болсо бар жок болот экен балдарым. Силердин ошо катарыңар бузулбай, балам дагы катарыңар келип кошулуп калсын. Ушуну айтып кетер элем. Тайгаралык элине дагы рахмат. Салымдарын кошушуп бүгүн кечке ушу келип кетишип атты. Келген кадамдарына ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун. Мына сен дагы баш болуп ушу балдарым уюштурган экен, аяш балдарым. Ушунун үстүндө болуп, мына жакшы немени өткөздү. Ушул эми bundan keyinki nemegeler çoğullar, toplanan akçalar daima жақсы күндөргө чогулсун балдарым. Тойлордун үстүндө уулу барды, кызы барды. Жайлап үйүнүп, ушу дайыма ушу чогултканыңар жақсы күндөргө чогулсун. Биз дагы эсен-аман ушу барып келели, боорумга кысып келели, тынчтык. Рахмат бардыгыңарга. Ыйлабаңыз, баары жакшы болсо. Акелер анда эмесе баштадык баардыгыбыз, Буюрса баардык жакшы күндөр алдыда, эжеке. Ыйлабаңыз, Канаке өтөбүз. Мына ачып косуп, сиз өзүңүз эме алсаңыз. Ачып эле. Бисмилlah. Бул жерде чындыгында баягындай көп түкүрсө көл болот деген ушул көптөшүп отуруп, элдин өтө чоң аманаты бар.
Kendinize çıkıyoruz. Bunlar köpte öşe sen de öyle bak. 105 bin günümüzde. Ama aldı da bunu nedir? Hayırlı. Bir dakika duralım. Buradan var. 500'ü galiba. Başlıyor. Sen neme var? Jigirman? Ne çıkıyor? Jigirman? Oldu. Bu ne? Evli? 500 lira var. 200 lira var. 100. 200. 500 ha? 500. 1000. 5000 lira. Koydunuz mu? Koydunuz mu? Var. Onu rublen bana okşu de. Çok stop ne var? Ha. Böyle açık duruyor. Rubleleri yazıp koyayım da. Tamam. Oturayım. Taraf durayım. Taraf atıyor. Anlattın mı? Var mı gidiyor mu? Maşallah. Yaşı oldu. 200 yok mu? 200 yok mu? Yüzükler batar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Öncesini sezonu Oldu yazı vereyim. 847 ha? biraz büyütür mara oldu. Sonuç da resim Yani bir öyleyse. Kaynak içinde var mı? Evet, hoş koyarız. Marağına hoş koyarız. Bana da liste aldı böyle. Eşim yüzü kalmaz geliyor. 2000 diklerim var mı gene? Rubul ne hoş koyayım. 2000 dikler her derin cezayı mı? 2000 dikler bir öyle yok. Böyle öyle. Dostlara kanun. Koç boğazında 5 kilo hoş koy. Yazına 3 son gibi. Yani buraya destek altında da bir ulaştırın. Destek yok mu? Açığa öğretmenler. O doküde çalışıyor. Dilek. Kolay. Kolay. Sürücü de attık. Atı çok. 5 mi kere? 5 mi? Attık var. 5 mi? Abdülek alay ha? Bizim için. 5 mi? Yok mu? Hakim Ulu Kolay Bek. Abdülek talay kaç Çağrı çeker? Kemeş, Manas Mektebi. Abdülek talay. 5 Manas Mektebi, Manas Mektebi. Kaç para çekmez? Ne desin? Manas Mektebi. Hakim Ulu Kolay Bek. Manas Mektebi. Çağrı Kemeş. Manas Mektebi. İslam bin. Hakim oğlu kimleri? 3.000 Kolay Bek. 3.100 Manas. Tutmayacağız. Çok korkuyorum bu. Manas. Sardık kengeçte boyuna mı? Bu da Çağrı Kemeş. 5 gördü. Mezar altı çoktur biliyor musun? Atıyoruz.
3000 dedim Xiyal. Jarım eкен. Жолдың. Quvonch, sen mektab turib aytding. 3100. Ha? 3100. Ne mektab o'sha? Manas mektebi. Manas mektebi. Qalay? Mekteптің атынан қысқан. Oldu. Bironda 500, bironda 200 desek de verir. Men 200 qayra sanayın. Bunlar 5000 Manas mektebi 500. 5000 mektebi. To'xta turadi. Manas mektebi qanchalar? 3100, 3100. Ulan, birinchi 5000 so'm tutadi. 5000 qayda? 25 ha? 500 tut 5000 dan 25 ming. 500 tut 500 dan 25 ming. To'xta tursan 25 ming öyle yazıp koyun. Sen yazıp koysun. 74 mü? 74. Beş mi? Cazmı 5 mi? 2000'den 1 oldu. 2000'den 1 oldu. Cüzdükten 61'e geldi. Ol bir ol oldu. 61 iken cüzdükten net. O bir şey ya. Cüzdükten 61 üstlük ya. 6400 oldu ama. En sonunda 328 de. Burası sana koydu. 50 so'mdan 50 milyon 100 dönüm. 50 milyon 20 narxda 2 50 50'den Общий summasında 4 5 Seyrikten 5 mi? 5 var. Seyrikten 5 mi? 20 so'mdan 4 Tamam öyle en son oldu. Oşanda öko qancha oldunda 20 milyon nelik Şu bundan yazmayız mı? 250 diyeceğiz. 250 250. 80 son. 80 son. 4 değil. O son 4. Oldu. Ona 500 rubl dedi artık. Tüm mü? 500 ruble koy. Aslında bölümde 500. Yani ruble alan. Şöyle. Açta Var, bir küçük ya biz bir. Ayaş kız taşlap ketken. Paket Cacığa toplap durmanız. Anam bir dakika salıp durup bıçak otursun da ya. Baklaş kalgalı. Kaçına oldunuz? Ece bu yerge oturunuz. O aşağı onu jolu kalemi var. Bu bak ya, kişilik ev alalım. 80. Marafon koştu bakalım ne oluyor? Yo ana koştu. Marafon koştu.
Anıklığa demleme oturası var. Derge oturunuz. Teyindeniş керек. Oturalım. Жана жолуңуз каяка кетти? Мунун бирок ушинтип жолукка саласызбы? Тапшырып Ага, кетпей турмуз, салышып коесуз. Kaçıp gidiyorsun? Adam atı. Салышасыздар. Ошо пакет бар экен. Onu paket alalım. Пакет. Ошону менен. Ну, кичинекей. Замирге ваттыкты барбыз. Кетирдик, а? Кыска жерлерин кичине кыскартып койсоңуз болот. Азыр бүткөндөн кийинкисин сүйлөгөнгө чейин. Болду азырбыз. Мына урматтуу мекендештер, азыр бүгүнкү ушул Тайгара жергесиндеги Тынчтыкбек агабыздын операциясына өткөрүлгөн марафондогу жалпы чогулган каражатты азыр жалпы достору менен Тынчтыкбек агабыздын апасынын күбөсүндө жалпы өз эсептеп алдык. Буюрса өтө сонун, бардыгы эң жакшы, биз ойлогондон дагы жогорку деңгээлде чогулду. Буюрса жалпы сумма мынакей азыр менин эсебим боюнча, бул жерде жазылып турат, көпчүлүк менен эсептедик. Жалпысынан 210.730 сом чогулду. Буюрса бүгүнкү ушул Тайгара жергесиндеги өткөн кайрымдуулук Үмүт жаша ушул жерин өзгөртүп койсо, Тынчтыкбек жаша аттуу Үмүт марафонунда чогулган ушул аманат кайрымдуулук элдин аманаты мына жалпысынан ушул каражат чогулду. Албетте бул жерде толкундоо, сүрдөө, сүйүнүч, кубаныч, эми буну башка өткөн гана инсан түшүнөт. Албетте андай кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз. Бир күндө мынча каражаттан чогултуп турсак, буюрса жакын күндөрдө Тынчтыкбек агабыздын бул оорусун жеңебиз деген өтө чоң үмүтүбүз бар. Мына ушундай жалпы Тайгара жергесиндеги жаамат, Тайгара шаарынын, Тайгара аймагынын жарандары, сиздердин аманатыңыздар жалпысынан мынакей көпчүлүк менен эсептелди. Биз азыр ушул аманаттардын бардыгын агаларыбыз менен биргеликте Тынчтыкбек агабыздын апасына тапшырабыз. Анан сиздерге жалпы чогулган аманатты айта кетебиз. Бул пакетке салып туруп эле тапшырсак апасына, Апа, бир нерсени өткөндө айтпай кеттим элем. Албетте, кээде туура эмес түшүнүп калабы деп ойлош, ой болуп калбасын деп айта албайсың. Бул элдин аманаты бүгүнкү күндө бир Тынчтыкбек агабыздын операциясына чогулуп атат. Албетте, адам болгондон кийин ар бирибизде тиричилигибиз, жашообуз, башка шарттарыбыз болуп калышы мүмкүн. Мисалы, да. Анан ошондой нерселерге бул элдин аманаты иштетилбесин, апа. Ошон үчүн бул бир гана Тынчтыкбек агабыздын операциясына гана жумшалсын. Башка муктаждык болуп аткан болсо, башка жагынан иштетишибиз керек. Мейлиңиздерби? Анткени эл ушул Тынчтыкбек агабыздын ден соолугуна деп мынакей жардамын берип атат. Эл кызмат кылып атат. Буйруса, мен ишенем, эң чоң муктаждык азыр сиздерде ушул маселе болуп турса керек. Буйруса, жакын күндөрдө биз азыр документтерди уже даярдай берсек деле болчудай. Анткени каражатыбыз Кудайга шүгүр, күндөн күнгө чогулуп атат. Жакын күндөрдө каражат жетип калган болсо, Индия менен биз кече күнү сүйлөшкөнбүз, күтүп атышат. Толук жеткенде эле уже Индияга сапар алабыз буйруса. Жакшы болуп кайткандан кийин ушул агаларыбыз менен тосуп алып, кайрадан ушул үйдө бир Кудай катын өткөрүп, элге башкача ыраазычылыгыбызды айтып, ошол күндөргө Кудайым жеткирсин. Ушул эмени токтотуп турсаңыз, эменин буга чейинки чогулган аманат Алло, канча болду ушундай? Алейкум салам. Санын айтсак
Маке урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылары, буйруса бүгүн 5-сентябрь, биринчи күн. Мына кечке жуук биз жалпы бүгүнкү күнгө чейин чыгарылган отчетту эсептеп чыгып, сиздерге толук отчет берели деп турабыз. Бул кимге чогулуп аткан каражат десеңиздер, ушул Тайгара жериндеги 4 баланын атасы 36га толгон, 2 бөйрөгү куурап бүгүнкү күндө диализ алып аткан Тынчтыкбек агабызга будан бир 10-15 күн мурда алгач башталган. Бирок алгачкы съемкабыз 3-4 күн мурда эле чыккан. Достору ошол бир топ күндөн бери эле ушул аракеттердин үстүндө жүргөн. Кудайга шүгүрлөр болсун. Бул биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонду демилге көтөрүп видео чыгарганга чейин деле бир топ жакындары, тааныштары, саналаштары, тууган достору, кыскасы каражаттарын чогултуп даярдап турушкан экен. Азыр жалпысы ушул Тынчтыкбек агабыздын счетуна, дарегине, өздөрүнүн баягындай ачылган даректерине ачылган Сбербанк, Мбанк, Элсом жана баягы Единица болуп ачылып аткан, салынып аткан каражаттарды сиздерге айтып кетейин дедик. Туугандар, жалпысынан Россиядан Москва, кыскасы жалпы Россиядан Сбербанк картасына. Сбербанк картанын дареги ким деп сурап атасыздар. Мен азыр сурап кетейин. Бул Сбербанк карта Тынчтыкбек агабыздын өзүнүн ачылган эмес. Ал жакта ишеничтүү, жакын, мына ушул күйүп жүргөн досторунун катарындагы эле досун ачылган. Ким деп чыгат эле досу? Акжол бул жагы. Фамилия ким? Мына ушул Акжол Ны деп чыкса керек. Мына ошол Сбербанкка сиздер туура эле салып атасыздар. Ошол Сбербанкка жалпы чогулган аманат, урматтуу мекендештер, 357 000 рубль аманат чогулган. Мына азыркы учурга чейин биз жалпы ал жакка чалып отчетторду сурадык. Сомго салганыбызда 464 000 сом болду. Мен акырында сом менен эсептеп берейин. Анан бул жерде 86-жылкы агаларыбыз ушул Тайгарага чейин Кыргызстан деген дагы көчө бар, Кыргызстан айылы. Кыргызстан айылындагы Тынчтыкбек агабыздын достору 100 000 рубль чогулган. Тайгара жогорудагы Тайгарадагы достору 160 000 сом чогултуп тапшырган. Жана Тайгара жаштары 92-93 жылкы балдар 50 000 рубль тапшырган, 65 000 сом болот. Мбанкка жалпысынан чогулган 177 000 сом чогулган. Элсом Единица 3 000 сом чогулган. Бактияр деген Аяшинисинин достору 80 000 сом чогултуп берген. Замир акеси кошунасы 10 000 сом чогулган. Жана бүгүнкү марафондон 210 730 сом чогулду. Ошондо туугандар, мына мен азыр жалпысынан кошуп кетейин. 764 000, 130 000, 160 000, 50 000 рубльдин 65 000, 177 000, мынаки 3 000, 80 000, 10 000, 210 700, жалпы чогулган аманат 1 299 730 сом болду. Момунда айтканда 1 300 000 акча чогулуптур. Урматтуу мекендештер, бул сомду долларга чакканыбызда 15 000 доллардан ашыгыраак доллар болот. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай эл жакшылары бар экен. Мына Тынчтыкбек агабыздын Индияда өтүүчү бөйрөгүн алмаштыруучу операциясына каражат өтө тездик менен, ылдамдык менен жана ар бир инсандын ыраазылыгы менен ушундай чогулуп турат. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл жакшылары, биз сиздерге дагы бир рет кайрылып кетебиз. Ашыгы менен бүгүнкү күнгө чейин дагы бир 5 000 доллар каражат калды. 5 000 доллар каражатыбыз чогулса эле Индияга сапар алат. Апасы мынакей донорлукка таптаяр болуп отурат. Ухажеру дагы даяр. Тынчтыкбек агабыз бүгүн диализ алып, кыйналып, биз эфирге чыгып бере алган жок. Кыйналып тургандыгына байланыштуу бул жерде жок, бирок апасы бардык иштерибизге эртеден кечке күбө болду. Мына ушундай. Мына сиздердин салган Тынчтыкбек агабызга салган аманатыңыздардын бардыгы отчеты ушундай. Кээ бириңиздердин атыңыздар аталбай калышы мүмкүн, кээ бириңиздердин ушундай бир отчетко кирбей калышы мүмкүн, бирок жалпы сиздердин салган аманатыңыздар көрдүңүздөр, уктуңуздар, ушунча чогулуп турат. Бардыгыңыздарга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун кылган кызматыңыздардан. Эч ким оорубасын. Мына ушул агаларыбыз айткандай, ушундай чогултуп аткан аманаттарды, каражаттарды кийинки учурларда
ушундай ооруп атат эмес, жакшылыкка деп чогулткандарды Кудайым насип кылган болсун. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан аке өзүңүз мына ушул Тыштыкбек агабыздын достордун жалпы жамааттын атынан бир терең ыраазычылык билдирип, жана кайрылуу жасап кетсеңиз, анан апабыз сонун дуба берсе. Урматтуу эли журтубуз, калай калкыбыз, биз ушул Тайгараевдеги чоңойуп өскөн жалпы 1986 жылкы достордун атынан эли жерибизге ушул салым кошкон жалпы журтташтарыбызга аманат, Акниет аманат коомдук уюмуна, жетекчилерине, кызматкерлерине жана бүгүнкү марафонго катышкан жалпы жардам берген эли жерибизге, журттарыбызга, жакындарыбызга, бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Мына жакынкы учурларда чогулткан акчаларга бүгүн азыр санап отуруп ыраазы болуп отурабыз. Урматтуу эли журтубуз, калай калкыбыз, ушу $5000 калыптыр. Муну буйруса жакынкы күндөргө чогултушка жана элдин салымын күтөбүз. Чогултуп Индияга жиберүүгө жакшы аракеттерди кылабыз. Рахмат. Апайым бир сонун жалпы жардам бергендерге, кызмат кылып аткандарга дагы бир кетем жакшы дуаңызды бериңиз. Буйруса мына аз күндөрдүн ичинде сиздер Индияга сапар аласыздар. Эли журтубуз дагы буйруса кайдыгер карабайт, аягына чейин колдойт деп ишенебиз. Келиңиз эми бир жакшы дуа бериңиз. Бүгүнкү кылган иштериңер балдарым, Алла ыраазы болсун. Алыста жүргөн, сапарда жүргөн балдарыбызда тынч болсун, ден соолуктарын берсин, иштери ийгиликтүү болсун, үй бүлөсүндө тынччылыктар болсун. Дайыма иштери алга жүрүп, ден соолукта жүрүп иштесин. Ошол берген акчалары Алла ыраазы болсун, Алланын жолунда болсун. Мына балам экөөбүз Индияга жол тартып атабыз, Кудай кааласа. Ушу силердин катарыңарга келип, балам да кошулуп, ушу жакшы күндөрдү дагы мындан буягында жакшы күндөрдү биргелешип өткөзгүлө. Дайыма ушу үй бүлөңөрдө тынччылык, ден соолук болсун. Ден соолук менен тынччылык болсо баардыгы болот. Ушу мына салымыңарды кошуп, берген акчаларыңарга Аллага ыраазы болсун. Ушинтип көбөйүшүп, өнүп өсүп, ушинтип катарыңардан бузулбай балдарым баардыгыңар тынч боло, алыста балдар да тынч болсун. Мына Медер да тынч болсун. Медердин да ден соолугун берсин. Канча инсандарга жардам берип келатат Алланын ыраазычылыгы үчүн. Сага дагы балам, ишине ийгилик болсун, дайыма ишиң алдыга жүрсүн. Ошо не ниет менен ушу иш кылып жүрсөң, ниеттериңе бассын балам. Тынччылык берсин, ден соолук берсин, дайыма ошо элге жакшы кызматтарды кылып жүрө бергиле балдарым да, дос балдарым, тынч болгула балдарым, баардыгы ушу кийинки келгенде баардыгы жок жара ушу тойду кылып өткөзөйүн. Балдарым, эшигим алды ушу, эшигим алдыда тынчтык берип калсын. Аманчылыкта жүрөйүн балдарым. Амин. Рахмат баарыңыздарга. Ким деп чыгып? Кашталыбыз качып жүрөбүз. Biz nima bo'ldi? Kelmay bo'ldi. Ertaga kichkina o'qituvchi nimaga? Баягы nimaga kelgan, Zulfiyaga kelgan. Men o'sha yoqqa doktorga ko'rsatam deb 5-6 kun o'sha yoqda bo'lib qolamda, buni nima qilib o'zing nima qilasan, qarmaysan Men nima qila olmayman. Men o'sha yo'q, hozir turib turasiz. Janingizda turib tursin hozir. Kelingizlar. Bitirib qo'ying. Aka урматтуу мекендештер, апалар эч качан ыйлабасын, апалардын көз жашы акпасын. Апалардын бир аккан көз тамчы көз жашы чындыгында жүрөгүңдү тигет. Бейишене таманасында дейт, ушул апаларыбыздын тилек орундары кабыл болмосун. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге дагы бир терең кайрылып кетем. Могул иш бүтөрүнө аз гана убакыт калды. Балким көрүп аткан Тыштыкбек агабыздын жакындары, тааныштары, жоролору, жердештери, же болбосо тааныбаган инсандар, жалпы эл жакшылары. Бүгүн 5-сентябрь. Балким ушул жетпей турган $5000 каражат, балким 5 эле күндө, балким 2 эле күндө чечилиши мүмкүн. Анан бүткөндөн кийин кабаттың мен дагы себепкер болуп калсам болор эле, элге окшоп, жок дегенде 200 сом болсо дагы салым кошуп калсам болот эле го деп арман кылып калганыбыз кеч болгондон кийин. Уже ал без пайда. Ошон үчүн мен сиздерге азыртан кайрылып кетем. Мен өткөндө да кайрылгам, бул иш бүтөт буйруса. Анткени
Аллах Тааланын буйругу менен башталды. Аллах Тааланын жардамы менен сөзсүз бүтөт. Ошондуктан ар бириңиздер алдына келе албасаңыздар да ошол реквизиттер Тынчтыкбек агабыздын өзүнө ачылган эм банктар, эл сом баары коюлат. Ошол жака кайсыл жерде болбосоңуздар салым кошсоңуздар болот. Как единица катары магазинге кирип салып койсоңуздар да болот. Экран алдына толук счеттор коюлат. Эң негизги Сбербанк карта Россиядагылар үчүн Акжол Калыбекович Н деп чыгат экен. Мына ошол Сбербанк картага колуңуздардан келишинче көп түкүрсө болот тугандар. Көптөшүп, ушул калган $5000 ушул ар бир көрүүчү чогултуп коелу деп мен силерге терең кайрылам. Баарыңыздарга дагы бир ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Балким bir-iki күндөрдө биз Жалал Абад шаарына кайра марафонубузду улантып калышыбыз мүмкүн. Балким bir-iki күндө бул маселе чечилип калышы да мүмкүн. Чечилер замат биз Индияга жол тартабыз, сапар тартабыз. Буйруса жалпыңыздардан дагы бир дуа сурап, анан ушул Индиядан дагы ар бир маселени сиздер менен бөлүшүп турабыз. Буйруса. Сиздердин ар бир салган аманатыңыздарга учету сөзсүз бардыгы бар. Бирге эле биздин көзөмөлүбүздө эмес. Тынчтыкбек агабыздын өзүнүн, достордун, кыскасы эч бир каражат, бир сом да текке кеткен жок, чекеге кеткен жок. Бардыгы бир гана ушул агабыздын ден соолугуна жумшалат буйруса. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун.